Қоғалаң. Түштүктү түрсүлдөткөн кимдер? Тытыраган автоматтын, тарсылдаган тапанча менен мылтыктын бул үндөрү кайсы бир көркөм фильмден көрүнүш эмес. Ондогон эмес, жүздөгөн, а балким миңдеген адамдардын өмүрүн алган бул окуя ошол эле 2010-жылдын 10-июнь күнү Ош шаарында башталган улуттар аралык жаңжалдын учкундары эле. Бакиевдик бийлик кулагандан кийин 2 ай өтпөй Ош шаарында улуттар аралык жаңжал башталды. Бул жаңжал эмнеден чыкты? Анын себептери кайда барат? Бул окуя карапайым элдин башаламандыгынан жаралдыбы, же айрым бир кыракы саясатчылардын, журт бузаар, бузуклардын максаттарынан башталдыбы деген суроого сиздин назарыңызда турган документалдуу фильм жооп издейт. Бул фильмди көрүүдөн мурда сиздерге эскертүү беребиз. Даректүү фильмди көрүп олтуруп, сиздин кан басымыңыз жогорулап, психикалык жактан эмоцияга келишиңизге фильмди даярдагандар жоопкерчиликти өздөрүнө албайт. 10-июнь 2010 жыл. Ош шаары. Жаңжалдын башталышы. 10-июнь күнү түнкү саат 12-ге 10 мүнөт калганда Ош шаарынын үстүндө болуп көрбөгөндө жаркыраган салют атылган. Ал эми түнкү саат 2-де дене бойду дүркүрөткөн үн менен мечиттерден азан айтылган. Бул эки көрүнүшкө бүтүндөй Ош шаарынын эли күбө болгон. Ош шаарынын Алай мейманканасынын жанында өзбек улутундагы жаштар түнкү саат 11ден кийин топтолушуп, ар кандай хулигандык аракеттерди жасай башташты. Кадыржан Батыровдун буга чейин телеканалдар аркылуу чыгып сүйлөгөн 4 талабын кайталашкан. Ош мамлекеттик университетинин жатаканаларын ташпаранга алышып, айрым кыздарды зоруктай башташкан. Мына бул оюн зоок клубу Космос деп аталат. Өзбек жаштары ушул түнү 2 кыргыз баланы клубтан кармап алышып, бирин зордукташып, бирөөсүн көпкө чейин сабашкан. Окуя видео байкоо аппараты тарабынан тартылып калган. Эртең мененки 6:30 4 адамдын өлүгү жана 40тан ашуун жарадар адамдар ооруканага жеткирилген. Саат 7:30 Өзбек улутундагы бир нече адамдар областтык администрацияны басып алууга аракет кылышкан. Эртең мененки саат 8 өрт өчүрүү кызматынын маалыматына караганда Ош областтык филармония, Өзбек драма театры, Ош ТВ, Алай мейманканасы, басмаканалар жана Мукарам соода түйүнү өрттөлүп күйүп кеткен. Түшкү саат 14 20дан ашуун адамдын сүйөктөрү моргко жеткирилди. Алардын катарында Ош шаардык кеңешинин депутаты Аскар Шакировдун да денеси бар. 14:35 Бишкектен биринчилерден болуп Акматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер келишип, ызуучу болгон элди тынчтандырууга аракет жасашты. Алар менен кошо жүргөн шаардын коменданты Асановду көргөн элде дем пайда болуп жатты. Шаардын үстүндө учкан вертолет жаңжалдын мизин кайтаргандай болуп жатты. Кечки саат 17:10 Ош шаарына жакын жайгашкан Черемушки жана Фуркат айылдарында кырдаал өзгөчө курчуган. 3000 адам Ош шаарына келишип, Исмаил Исаковго жолугушуп, убактылуу өкмөттөн курал беришин талап кылышты. Исаков алардын талабын аткаруудан баш тартты. Кечки саат 21 Расмий маалыматтар боюнча 41 адам кайтыш болуп, 624 адам медициналык жардамга муктаж болгон. Ош шаарынын ар кайсы райондорунан түндү жарык кылган өрттөр алууланып турду. Баткен, Жалал Абад областарында элдин нааразычылык билдирүүлөрү күчөп жатты. 12-июнь жаңжалдын 3-күнү эртең мененки саат 9 белгисиз адамдар тарабынан Араван районундагы ички иштер бөлүмүнө кол салуу аракети болду. Кара Суу районунда бир топ дүкөндөр талап тоноочулукка кабылды. Ош шаарынын Черемушка кичи районунда тынымсыз атышуулар улантылды. 10 саат 40 мүнөт өткөндө акыркы маалыматтар боюнча 50 адам кайтыш болуп, 700гө жакын адамдар ооруканага ар кандай жаракаттар менен кайрылышты. Түшкү саат 12 Ош, Шейит төбө, Онадыр аймактарында кырдаал курч бойдон калууда. Нариман айылында ички иштер бөлүмүнүн имараты өрттөлдү. 13 саат 20 мүнөт Ош шаарынан 20 чакырым алыс жайгашкан Мада айылындагы кагылышууларда бир күндө эле 8 адам кайтыш болуп, 100гө жакын адам жарадар болгон. Булардын ичинен 30 адамдын акыбалы оор болуп, ооруканага жеткирилген. Саат 17 Бул саатта алынган маалыматка караганда Оштун Черемушка аймагында 30 адам кайтыш болуп, 70тен ашуун адам ар кандай оор жаракаттарга дуушар болгон. 17 саат 10 мүнөт
Сузактагы Сампа пахта заводунун жанында Оштон Бишкекке бара жаткан 65-59 номерлүү Пилимбаев Залкарга таандык Мерседес жеңил автомашинасы бир нече өзбектер тарабынан куралдар менен аткыланып, натыйжада машинадагы 60 жаштагы Максат Камалова, 25 жаштагы келини Айнура Камалова каза болгон. Мындан сырткары жаш балдар жана Залкар Пилимбаев ар кандай жаракаттардан доктурга жеткирилген. 17 саат 45 мүнөт. Ош Бишкек жолундагы Сузакка таандык Сампа заводунун жанынан өзбектер бейгүнө жолдо бараткан 9 машинаны аткылашып, бул күнү Сампадан эле 12 жаран каза тапканы маалым болду. 17 саат 56 мүнөт. Жалал-Абад областынын Аксы районунда бир катар кагылышуулар болуп, Гербен шаарында дүкөндөр талкаланып, тонолуп, Коштөбө, Торике айылындагы өзбектер качууга мажбур болушту. 19 саат 30 мүнөт. Оштого абалды жөнгө салуу үчүн Бишкектен 4 самолет менен 300гө жакын атайын спецназдар келип түштү. 21 саат 30 мүнөт. Ош областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине Өмүрбек Субаналиев дайындалды. Эл аралык Кызыл Жарым ай коомунун басма сөз кызматы Өзбекстан, Кыргызстандан качкан 6000 адамды кабыл алды деп билдирди. 22 саат 20 мүнөт. Орусия бийлиги Роза Отунбаеванын аскер сураган кайрылуусуна силердин ички чырыңарга азырынча Орусия жамааттык коопсуздук келишим уюму да кийлигишпейт деген жообун берди. 13 июнь жаңжалдын 4-күнү эртең мененки саат 8:30 Ош шаарынын жалпы турмушунда тынчтык байкалгандай болду. А бирок дале болсо ар жерден атылган октордун үндөрү угулат. Жалал-Абад 13 июнь 2010 жыл. Түшкү саат 13:30. Жалал-Абадта бир канча объектилер өрттөлүп жатты. Алардын катарында Жалал-Абад областык телерадиосунун имараты да бар. 14 саат 25 мүнөт. Базар Коргон районунда белгисиз адамдар кыргыздарды да, өзбектерди да аткылап жаткандыгы маалымдалды. Шамалды сайда абал оор, бир нече үйлөр өрттөлүп, дүкөндөр талкаланган. 16 саат 15 мүнөт. Жалал-Абадтагы Пушкин, Красин, Советский жана Бекмамат Осмонов атындагы көчөлөрдө ок атышуулар токтобой жатат. Ал эми Кожо махалада 3 көчөнүн үйлөрү катары менен өрттөнүп кетти. Шаарда Бекназаров, Ташиев өзбектер менен жолугушуп, жаңжалды токтотууга үндөп жатышты. 18 саат 30 мүнөт. Ташбулак айылынын Даңы Махмудов көчөсүндө катуу атышуулар болуп, жоон топ өзбек улутундагылар ички иштер бөлүмүн курчап алып, атайын аскер кийимдерин кийишип, БТРди барымтага алышты. Бир нече адамдарды аткылашып, үйлөрдү өрттөп жатышты. Базар Коргон районунда эки тараптан атышуулар башталды. Жоон топ өзбек улутундагы адамдар милиция кызматкерлерин курчап, ок чыгара башташты. Алардын арасында снайперлер бар экендиги да аныкталды. 19 саат 10 мүнөт. Жалал-Абадта нөшөрлөгөн жамгыр жана мөндүр жаап, өрттөлгөн айрым объектилер өзүнөн өзү өчтү. 13 июнь Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Адыл Султанов жана айдоочусу Уран Шамурзаев өзбектер тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлдү. 14 июнь жаңжалдын 5-күнү 11 саат 19 мүнөт. Жалал-Абадтын борборунда кызуугандуу 2000 адам топтолуп, ар кандай талаптарды коюп жатышат. Ал жерде бийлик өкүлдөрү жана аскер кызматкерлери жок. Камчыбек Ташиев элдин алдына чыгып, аларды ынтымакка, токтоолукка чакырууда. Саат 12. Дале болсо Ош аймагынын айрым жерлеринде атышуулар болуп, объектилердин өрттөлгөн түтүндөрү токтогон жок. Биринчилерден болуп Ош шаарынын ооруканаларына гуманитардык жардамдар келип түштү. 16 саат 14 мүнөт. Жалал-Абадтын борбордук аянтындагы эл тарап, алардын жарымы жаштар БТРге түшүп, Сузакка жөнөштү. Шаарда талаптоноочулук күчөп, үйлөр өрттөнүүдө. Нагалган элдин алдына Камчыбек Ташиев чыгып, мени өлтүрүп, анан Сузакка киресиңер деп элди токтоткону маалым болду. 16 саат 50 мүнөт. Сузакты карай агылган эл тарап кетти. Барымтада жаткан БТРди жаштар кайтарып беришти. 17 саат 52 мүнөт. Ноокат районунда өзбек улутундагы 2000 жаран качып, Кызыл Кыя шаарына жакын чек арага барышкан. Алардын артынан бийлик өкүлдөрү барышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, 1000ден ашуун адам кайра айылдарына кайтып келишкен. 18 саат 53 мүнөт. Сузактагы Сампа заводунун жанындагы Ош-Бишкек жолун торгон өзбек улутундагы адамдар 2 күндүн ичинде 17 жеңил автомашиналарды аткылашып, өрттөшүп, бир канча кыргыз жарандарын мерт кылгандыгы түштүк эмес,
түндүк Кыргызстанга дагы катуу таасир берип жаткандыгы байкалды. Уюшкан өзбек улутундагы жарандар Бишкек Ош жолун, Базар Коргондогу Тентек Сайдан жана Сузактагы Сампадан бууп, негизги магистралды токтотууга аракет кылып жатышат. Мындай аракеттерден 2 күндө 14 адам каза болуп, 100ге жакын адамдар ар кандай жаракаттарды алышты. 2010 жылдын 10 июнда түндөсү башталган Оштогу өзбек-кыргыз жаңжалы өзбек сепаратисттери тарабынан чоң даярдыкта келгендиги заматта байкалды. Мына бул адамдардын өлүктөрүнөн кыргыз же өзбек экендигин аныктоо кыйын. Эмне болгондо да бул адамдар кыйноо менен өлтүрүлүп, акырында бензин менен өрттөлүп ташталганын көрүп турабыз. Өзбек улутундагылар кыргыздар кырып жатат деп ызы чуу түшсө, Ош шаарында кыргыздарды өзбектер аюусуз өлтүрүп жатат деп ызы чуу башталды. 10 июндан 11 июнга караган түнү кыргыздарга жана өзбектерге караштуу бир нече соода түйүндөрү, дүкөндөр жана үйлөр алоолонуп күйүп жатты. Мына бул адам Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги полковник Адыл Султанов. Анын жанында колуктусу 3 баланын энеси Гүлзада Султанова. Ак Буура дарыясынын үстүндө тартылган бул сүрөт жашоого кумарланган бакыттын гана элесин берет. Ал эми булар ушул эле 2 жубайдын балдары. Караңызчы, кандай зыңкыйган жигит. Дал ушул адам бүткүл өмүрүн кыргыз милициясына арнаган эле. Мына бул адам анын жанындагы айдоочусу старшина Уран Шамурзаев 2010 жылдын 13 июнунда Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтүндө 2 элди жараштыруу максатында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги полковник Адыл Султанов, айдоочусу старшина Уран Шамурзаев менен Кара Суу районунун акиминин орун басары Шаятовдун кепилдиги менен өзбек элинин арасына куралсыз кирип барышат. Машинадан түшкөндө эле өзбек улутундагы адамдар Султановду тепкилеп, Шамурзаевди башка чаап алып келишет. Ал эми кепили болгон Шаятов болсо эч нерсе көрбөгөндөй элдин арасына кирип кетет. Ошондо же алданган өзбек жаштары куралсыз бул эки адамга аяосуз мыкаачылык жана жырткычтык менен мамиле жасашкан. А бирок жүздөгөн адамдардын арасынан бир өзбек аксакалы койгула деген тыюу сөзүн айтпаган. Ошондо кылмышкер старшина Уран Шамурзаевдин колун кайрып туруп, бир аздан кийин мунун башын мууздап силерге көрсөтөм дейт. Аны кандайча кылганын ал өзү айтып берсин. Муздап аткан жерде биринчи бычактын учка сынып калды. Анан Мырзахит бала Мырзахиттин колунда бир эмеде узун таяктар бычак скоштомон болчу. Ошо таяктагы бычакты мага чыгарып колума берди. Анан мен дальше муздап башына алып салдым. Ошол муздагандан кийин телосун ыргытып кулагын кесип алдым. Анан кийин Рафук өрттөдү. Икрам экөө. Мырзахит болсо таш менен чапты, таш баштын чекесине тийип тогонуп сууга түшүп агып кетип калды. Мырзахит башты чапканда эмне максатта чапты? Ушул лицосун билбей калсын деп. Былчытканга аракет кылды. Былчытканга аракет кылган. Бирок таш баштын чекесине тийип тогонуп эмеге түшүп кетти сууга. Анан машинаны жол жакка алып чыктым. Калгандар калды, миркамел отурдум машинага. Мен Молтовко барып, Мырзахит деген бажыбай жигит бар. Тургунов Мырзахит, ошого кулакты көргөздүм, мындан сойдум деп. Ооба мен уккам инам дегенди. Бирок мага келген да жок. Эме кылганда. Эмнеде уккансың? Эмне деп айтып? Инамды уккам, ошол башын же кулагын алып келсеңер, вознаграждение берет. Канча? $500 деп уккам. Кимдин башын, кимдин бар? Кыргыз адамдын башын кулагын. Кыргыз Республикасындагы Кара Суу районунун милициясын башкарган полковник Султанов өлгөнчө ушундай жаркыраган өткүр, мекенчил адам эле. Ал эми сиздер кадрдан көрүп турган мына бул күйүктене дал ошол милициянын полковниги Султанов. Тирүү кезинде канчалаган токмокту жеп, жырткычты кыйноолорду башынан өткөрүп, андан кийин денеси дал ушундай өрттөлгөн. Азыр эле кылмышкер мокок бычак менен кыйналып жатып сойдум деген бул дене Султановдун айдоочусу старшина Уран Шамурзаевга таандык. Башын мууздагандан кийин жырткыч кылмышкер Шамурзаевдин башын таш менен жанчып, таанылгыс кылайын дегенде ал арыктагы сууга түшүп агып кеткен. Уран Шамурзаевдин башы 4 айдан кийин мүрзөсү казылып жанына коюлган. Бул адам Мисрат Обадаева, Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айылынын тургуну. Албетте бул сүрөттө ал жакшы күндөрдүн элеси катары түшсө керек. Ал эми 26, 25, 18 деген белгидеги жырткычтык менен кордолгон бул аял Мисраттын өлгөндөн кийинки элеси. Аны өзбек улутундагылар автовокзалдан кармап алышып, мыкаачылык менен кордоп өлтүрүшкөн.
1961 жылы туулган Калыбек Макеев Ош шаарынын Памирская көчөсүндө жашачу. Анын 5 баласы бар болчу. Калыбек Макеевдин өлгөндөн кийин келесин караңызчы. Мыкаачылык менен өлтүрүлүп, баш көзү канга боелгон. Аны 13-июнь күнү өзбек жарандары өлтүргөн. Кайыпов Абдыкалык Бегимбаевич бул сүрөтүндө уулун кучактап, үй бүлөсү менен бакытка бөлөнүп турат. Ал эми талкаланган бет, канжылаган жырткычтык бул көрүнүш да анын өлтүрүлгөн кийин келеси. Бул жигит Шадыбеков Марат, ал 11-июнь күнү окко чөбөттү. Анын аялы Бактыгүл 2 баласы менен жесир калды. А мына бул адамдын үрөйүн учурган сүрөт Оштогу майынын кызматкери 1985 жылы туулган Бегалы Айдаровдун сөөгү, колдору байланып, баш сөөгү жанчылып, кордолуп өлтүрүлгөн. Ал эми 1982 жылы туулган Кожомжаров Эрнис Абдыкалыковичти өзбек жарандары бир көзүн оюп, мыкаачылык менен бычактап өлтүрүшкөн. 1972 жылы туулган Адишев Ильяс Зулпукаровичтин 5 баласы жетим калды. Ал өз машинасында автоматтын огунан каза тапты. Назарбек Үсөнбаев Ноокат районундагы Исанов айыл өкмөтүнө караштуу Кожоке айылынын тургуну болчу. Бул адамды сен кыргызсың деп өзбек жаштары тирүүлөй өрттөп жиберишкен. Ал эми аскер кызматынын майору Кулбаев Ибраим балдары менен бактылуу жашачу. Ал Оштогу снайпердин огунан каза тапты. Ушундай эле тагдырга жок жерден Моул Татнакай жигит дагы душар болду. Кудайберди уулу Сагынбек 1974 жылы туулган. Анын сүйгөн жары 2 кызы менен жесир калды. Аны да өзбек жарандары мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Мындай армандуу тагдырларды жүздөп көрсөтүүгө болот. Ушундай эле маанайда өзбек жарандары дагы жүздөп каза болушту. Кайсы бирлери кыргыз деп уран чакырса, дагы кимдер бирөөлөр өзбегим деп каза болду. Бүгүн биз бул тагдырларды көрсөтүү менен ушул теманы талдап жаткан бийлик мунарасына суроо коет элек. Бул карапайым эл кайсы саясий оюндун курмандыгы болду? Эмне үчүн мамлекетке жооп берем деген бийлик башчылары бул коголаңдын алдын албады? Бүгүн буга ким жооп берет? Мына бул адамдар өзбек улутундагы адамдардан кордук көргөндүгүн айтышат. Ал кыздарды изнасиловать кылдыңбы? Аларды колдорунан, буттарынан байлап койду деп айттыңбы? Ошондо айтчы. Алар калтайт эле, колунан байлап эле кылышты. Ал кыздар эсе факырышты, кылбагансыздар, сиздердин деле карындаштарыңыз барбы десе айтат. Силердин сиздин карындаштарыңыз ушундай окуяны өлтүргөнсүңөр деп. Анын жана оозуна неметкенин айтчы. Бер кыздын Onun gibi iki kızı ama kalmak çeşmen karmalı devletlerin kız soruştu. Ah 20 yaşından çıkandan iyi bayağı kızların besini çeşitler işte. Ben de zakitağıma giyip tutmakta çalıştı. Olsun almasın sıyırtma fazla. Olsun almasın uysun sıyırtma fazla tutma. Erkekler vurdum olsan dışarı ol ketme. Moynunda görsöt, moynu Bundaki. Koluna oturun. Attарын ким деп атты аттарын? Өзбек балдарын аттарын. Aytpayım ben de korkum. Коркпа кызым биз. Аз оптур, майли. Кыздарды кантип кескилеп не кылышты ошолорун айтчы. Желать кезинdir olup sandarının lezaminin tiliştirese. Алардын кылгандарын айт. Bunlar yiyeceklerin uçunu kelese tilişti. Bayağı kızlardı bayağı kızlar baklar. Olurdan sonra traktörü koşkan. Ama ölüp koyana 15'te erkekte ölüp koyana benim canıma can sıkıştı. Bir gün benim canımda şu ölüklerime yattım. Kiyin ama ölükler açıp gitken iyi 18'de. Bugün açıp gitken geç kıldım. Törtler alışıp geçti ama ölüklerde. İşe çıkanla aynı sındırıp kaçtık ettim. Gelip payısı da çıktım. Кайсы тала менен келдиң, кайсы менен? Аэропорт жолунан тарабынан келдим. Бул үйлөр өзбектер тарабынан өрттөлдү дейт. Ал эми мына бул өлүктөрдүн бардыгына өзбектер күнөөлүү деп далилдешет.
Ошол эле мезгилде өзбек улутундагылар биздин үйлөрдү кыргыздар өрттөп жатышат. Мына бул өлүктөрдү кыргыздар жасады деп сыздашат.